Анан ушу келинчегим тирүү кезинде мен досторум аябай көп болчу. Качан аял аласың? Бир аялды таап койдум, келип көрүп кет деп. Мен бир оорулуу аялды бактым, 25 жыл эми эпилепсиясы бар аял албак белем жөнчөй. Эс алчы деди да. Эс алганды мен сага көрсөтөм, өчөшүп калдым да, өчөшүп. Ээн эркин жүрчүмүн. Каза болду, ошонун баарын токтоттум. 2 дүйнөдө тең бактылуу бол деп. Эми ушул туура эмес да ушул. Турсбек жаның отурбай эле коеюнчу деди. Эмне болду десем, итти карып кеттерсиң анан дабатка барып атасың. Чыныгы сүйүүсү балдарынан небересинде гана болот да. Бир сөз Эрлан согушту токтотот да. Бир сөз ааламды сактап калышы мүмкүн. Саламатсыздар урматтуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, кезектеги маегибизди сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз алып баруучу, актер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Турузбек Жумалиев агабыз болмокчу. Ассалому алейкум агай. Кош келиңиз. Саламатсың Эрлан, кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Ыраазычылык билдиребиз ушундай убактыңызды бөлүп бергениңизге. Кандай жүрөсүз, эмне кылып жүрөсүз Турузбек мырза? Учурда. Эми мына бүгүнкү күндө, азыркы учурда мен улуу Великобританиянын, Англиянын драматургу Шекспирдин дагы бир трагедиясынын үстүндө проект жазып, ошону иштеп атабыз. Кудай буйруса, ушул быйыл 2025-жылы элибизге дагы тартуу кылабызго деп ойлойм. Себеби былтыр Шекспирдин улуу аябай чоң трагедиясы Король Лирди элге тартуу кылбадыкпы? Ошол Король Лирден кийин анан дагы бир мыкты трагедиялардан бирөөнү ошо элге тартуулап, ошонун үстүндө иштеп, ошо менен азыр чуркап жүргөн кезим Эрлан. Өзүңүздүн купулуңузга толдубу? Кандай баа бердиңиз, өзүңүз ойлогондой? Кайсы Король Лирби? Король Лирди. Былтыр премьераны ойногондо мен эмнегедир мындай кичине ыраазы болгондой болгом да. Себеби режиссерым Андрей Кисамиев, Москвадан келген, ошол айтты, Турузбек, момун ушул бойдон ташта, ушул бойдон ойно, өзгөртпө деди да, жакшы деди. Анан мен ошол бойдон ойноп, мындай өзүм ыраазы болгондой болгом да. Анан 1 жылдан кийин ойнодук, кийин Андрей кайра келип репетиция кылды. Бул жолкусунда мен ошол башында ойногондорумду анча жактырбай, бул жолкусунда башкача ойнодум да. Кийинки ойногонум, кийинки вариантым мага аябай жакты, ошону сактап калганга аракет кылдым да. Ошону сактап калыш керек экен, ушул мага жакты. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти 1 айда 1 эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым 1-чи орунда. Бул сиздин роль буга чейинки маектериңизде кыялыңыз болчу, Ооба, албетте, баягы ачыгын айтыш керек, муну айтып отурсаң кээ бирөө уккандар бар, укпагандар бар. Баягы ГИТИСте Москвада окуп жүргөндө дипломдук спектакльде мен Шекспирдин Ромео менен Джульеттасында Ромеону ойногом да. Анан ошондо Шекспирге анын чыгармаларына болгон менин бир берилүүм, сүйүүм аябай мындай пайда болгондо Шекспир ушул Ромеону мен үчүн жазып койгондой сезгем да, себеби өзүм турмушта сүйүп жакшы көрүп жүргөн кыз менен Ромео менен Джульеттаны экөөбүз ойноп калдык да. Анан сахнада мугалим айтып калчу: "Силер Ромеону ойнобой эле койгула. Каяктагы манера, каяктагы мындай Шекспир, Возрождение, кайра жаралуу эпохасын ойнобой эле койгула." Доорду. "Жөн эле Турсбек менен Зоя эле сахнада сүйлөшкүлөчү" деди. Бир гана Шекспирдин сөзү менен жөн эле сүйлөшүп, жөн эле өбүшүп, жөн эле сүйүшүп, жөн эле сүйлөгүлө деди. Анан ошондой эле жүрдүк, ошондой эле ойнодук. Турмушта өзүбүз кандай болсок ошондой эле. Ошо көрсө Шекспир ар бир актердун ачылышына, ойлонушуна, жашоого болгон мамилесине жана дүйнөнү түшүнүүгө мындай Шекспир экен да, гений экен деп ойлоп койдум.
Анан ошондон улам менде эме пайда болгон, кийин Гамлетти ойносомбу деп. Анан баягы Советтер Союзу кулагандан кийин Гамлет эмес, кыргыздын кичинекей бир спектаклин ойногонго да каражат табылбай, айлыгыбыз аябай аз болуп, анан актерлордун көпчүлүгү театрдан кетип, кара жумушка кирип, базарга барып бирдеме сатып, кээ бир актрисалар торт жасап көчөдө торт сатып, анан элибиз карызга батып, бүт Кыргызстанда Нарын областынан баштап Таласка чейин мал калбай калганда мал баарын жеп бүтүп, себеби жеке менчик дегенди түшүнүү жок болчу да ал кезекте. Советтер Союзу кулаганда политикага кирбей эле коеюн, кыскасын айтканда жакырчылык болгон да. Алып баруучулук бул муктаждыктан келдиби? Ал муктаждыктан келди. Биринчиден мен өзү алып баруучулукту өткөм тияктан. Үйрөнгөм. Мен эжейим Наталья Александровна Черкасова үйрөткөн. Анан эгерде актердук кесипте айлыгың, наянаң, анан жашоо мындай жетишип турса, алып баруучулукту бош убакытта эле барсам болмок да. Алып баруучулук көбүрөөк баягы акча табууга, үй бүлөнү багууга, бардык нерсеге керек болгон алып баруучулукту көбүрөөк эметтим да. Анан алып баруучулук деген телевизорго көп чыгасың да. Эл таанып калды. Эл мени көпчүлүгү алып баруучу деп ойлоп калды да. Азыркы тапта көпчүлүк жаштар силердин муун алып баруучу Турусбек Жумалиев деп ойлойт да. Чын-чынына келгенде мен актер, театрдын жана кинонун актерин бүткөм да, актердук факультетти. Азыр бала кезиңизге барып ошондогу кыял максаттар Турусбек мырза канча пайыз орундалды? Менин чын-чынына келгенде могу жаш кезимде эңсеген тилегимдин баардыгына жетиштим да, Эрлан. Мен абдан Кудайга шүгүр ушунчалык ыраазымын, Эрлан. Ушундай меники аябай жакшы болду да жолум. Мектепте окуп жүргөндө актер болгум келген, спектакль койдум 10-класстан. Мамат Жакыповдун «Черный медальон» деген. Анан аны коюп, анан мен бүтүп атканда эле эмеден 10-классты бүтүп атканда эле мектепке азыр ойлосом жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев экен. Марат Алышбаев и Шеримбек Шаршеев. Балдарды тандап туруп эле, сен атың ким деди мени Марат байке. Турусбек десем, сен Москвага кетишке тапшырышың керек, даярдан дедим онтип. Анан чочуп кетип, эмне депчи. Анан Фрунзе шаарына келип, педагогдор Москвадан келип бизди тандады, бизди даярдады. 2000-3000ге жакын балдар тапшырды. Ошол кезде аябай көп тапшырыптырбыз, азыр ойлосок. Анан 28 баланы тандап алды да элестет. Анан Көкөйрөктүн бир чабандын баласы ошол кезде Москвага өтүш бул аябай эме болчу да. Бул космоско учуп барып келди дегендей эле болчу да. Анан өзүнчө бир эмгек жартысы деген биздин райондук, Кемин районунун гезити бар болчу. Ошонун бетинде Көкөйрөктүн Кайыңдайлынын чабаны Канатбек Жумалиевдин уулу Москвага Турусбек өттү деп бетинде мындай чабандын сүрөтү менен бетин ээлеп калдык да. Аны апам көтөрүп алып, атам экөө көргөн досторуна жуудуруп майлашып. Ушундай болгондо анан Москвада окуп жүрүп, аябай тилеген ролунду ойнодум, Ромеону ойнодум. Дипломдук спектакльде ойноп келди, дароо бизге үй берди. Каалаган ролдорду ойнодум. Анан мен алып баруучу болуп да окугам, баягы РТР сабагы деп койчу, радио телевидение. Аны да колдондум. Анан эмеге да параллельно балетмейстерский факультетти да бүтүп алгам. Анча-мынча ошол кесибимде жана кыргыз чүрөк эмелерди, проектлерди койгондо ошол би жагынан окуганымда жардам берди. Анан мени менен Кыргыз Республикасынын эл артисти корифей режиссерлор иштешти. Бобек Ибраев, Алмаз Сарлыкбеков, Медербек Назарилиев деген. Бул режиссерлор чындыгын айтайынбы? Биз Ысык көл драма театрында иштеп жүргөндө, могу Фрунзе шаарынан да Бишкекке келип, Токтуболбот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын сахнасында отчеттук спектакльдерди ойнодук да. Ойносок, мен ошол спектакльге кире электе эле, бияка сахнага чыга электе эле
Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова, Токтоболот Абдымомунов, Жалил Садыков, көп артисттер, Искра Райымкулова, Далбаев, Жумадыловтар, ай жана Турсбек деген, Зоя деген, Турсбек деген, сенсің бе деп эле. Эсимде да Бакен эже, Даркүл Күйүкова, кучакта беле баягы, ой айланайын, өмүрлүү болду эле. Гүлшара Дулатова, Зоя менин студентим болчу келип, чай ичип кеткиле үйгө келип деп. Баары эле кучактап өбөт да. Ушунчалык өзүмдү жакшы сезип, мен алар тааныйм да. Алар мени өп, ушундай ыраазы болуп өбүп атышат, ушундай. Булар эмне мен спектакль ойной элек болсом, концертке катыша элек болсом, эмне ушунчалык жакшы көрүп өбүп атат, мени жакшы көрүп атышат деп. Жашмын да, жаш, элестет 25 жаш, 28 жаш, эмне деген жаш. Өзүмчө таң калып коем, эмнеге ушинтип атышат деп. Көрсө, биздин режиссер Ысыкөл драма театрындагы Бобек Ибраев, бияка иштеп кеткенде, бияка келеткенде бүт анын баары достору, тааныш. Ушундай мнение калтырган экен. Турсбек Жумалиев деген бар, Зоя Токторбаева деген бир үй бүлө бар, Кыргызбай Осмонов деген бар, Темирлан деген бар. Эми ушундай мнение калтырган экен, мактап атыпчы. Алар ошол бизди көргөнү келип, анан спектакльда бүттү Курманбек. Анан Фигарондо ойноп бүттүк, анан концертте бүттү. Баарын көрүштү да. Бүткөндөн кийин анан эсимде ушу Даркүл эжечи келип, ай могу Турсбек менен Зоя кыргызбы я? Ушундай бала менен кызды кыргыздарда туйт бекен депчи. Ай боорум эзилип калып. Эми азыркы акылым болгондо мен башкача түшүнөт элем. Анда мен жашмын да, жөн тамашалап атат деп ойлогом. Көрсө, булар залда отуруп, аябай батасын берип, ыраазы болуп, Бобек Ибраевдин айткандарын күтүп, көрүп, ушундай, мындайча айтканда, бизди баалап, орусча айтканда восхищаться эткен экен да, азыр ойлосом. А биз өзүбүздүн баркыбызды билбейбиз да, жашпыз. Бизге эмне керек? Азыр бир 5-10 сом болсо барып тамак ичсек, курсак ачып кетти, кандай ойнодук. Улуу кишилер жүрөт ушу. Биз да Бакен эжедей болсок, биз да Советбек Жумадыловдай болсок, биз да ушулардай болсок, кандай сонун адамдар деп көргүбүз келип алардычы, биз эми башкачабыз да. Алар болсо баарын жазап койгон, өздөрүнүн жакшылыгын көрүп, өздөрүнүн баягы биздин программаларды көрүп, бийлерди көрүп, анын үстүнө мен эме да бийлеп келгем концертте. Дүйнөлүк бийлерди, испанский бийди, португальский, ушуларды бийлеп келгем да. Анан ушуларды көрүп, жаңыча Москвадан келген жаш актерлор, актрисалар жаңыча программаларды көрүп, ушундай суктанышып, бизди баалап барктаган экен. Ошол кездеги режиссерлорду мен азыр күтүп жүрүп, 65ке чыгып кетип, сакалча болуп калганын билбептирмин. Сакал демекчи, Андрей айтты дейм, королдерге сакал жабыштырбай эле, сакал өссө кой деди. Себеби чоң роль сакал жабыштырганда тоскоол болот да, ыйлаган жери бар, кулаган жери бар, чыгып кетсе да тоскоол болот. Анан сакалымды аябай өстүрдүм. Мондай өстүрдүм королдерге. Анан королдер 84 жаштагы чал болсо, канткенде 3 айдын ичинде карышым керек деп, жан дүйнөмдү өзүмдү мындай карыттым да. Деп оорукчал болом, эчимге эчтеке көңүлүм жок, неберелеримди жумшайм, сакалымды өстүрөм, жүдөйм, чачымды өстүрөм, шылып. Себеби королдердин айткан сөзү бар экен, эме деген. Кичүү кызы Корделиянын айткан сөзү бар. Атамдын чачтарын апсайтып, оорукчал, карган, баса албай калган атамды танаага таштап кеттиңер деген. Жылаңач таштап кеттиңер. Анын колунан эчтеке келбей калган чал деген мааниде. Мына ушундай чал болгум келди да. Анан бирөө көрүп алып, айылга бир жакка барып калды, анан мен шапка кийип алдым. Бирөө Турсбек жаның отурбай эле коеюнчу деди, эмне болду десем, иттей карып кеттерсиң, анан дабатка барып атасың эмне энени турайын деп. Ой, жок, мен ролго даярданып, образга даярданып атам. Картаңга болуш керек болуп атат. Дагы бир 2-3 жылга карттык, мындай тезирээк караган болсом жакшы болот эле. Себеби премьера болот 3 айдан кийин, ошого карып өзүм даярдап атам. Ой, койсоңчу деп.
ошентип анан 4-түндө эмен ойнодук, короллерди ойноп бүткөндөн кийин эле баягы телевидение тартып анан мындай мнение кетти да дароо эле. Кеткенде эле КТР эмеге чакырдык интервьюга. Интервьюга чакырганда мына азыр мен кичине тыңыраак сүйлөп атпаймынбы? Баягы Турусбек жок, сүйлдүрүп эле. Жай сүйлөп эле анан минтип анан эме деп калыптырмын да. Мен айттым режиссерге, эмне болуп атам мен? Тормуз болуп атам. Десем тиги айтпады режиссер тартып аткан оператор бала, ай байке, жаңы жылдын астында башкача элеңиз го, эмне болуп калгансыз, эмне ооруп жүрөсүзбү дейт. Ой, 100% карыйм деп отуруп эле момундай башкача. Анан интервьюну анда кичине кое туруп бир жумадан берели деп сүйлөштүк да. Анан бир жарым жумадан анан бардым кайра. Сакалды кыскартып. Эми азырда алып салайын дейм, сакал жакпайт өзүмө. Алып салайын дейм. Жакында да ойнойбуз да короллерди. Кайра өстүрөсүз? Кайра өстүрөм эми, кайра өстүрүп, кайра эметип. Ушул Москвада окуп жүргөндө ушул Ромео менен Жюльеттан, келинчегиңиз менен. Ооба. Бул эч кандай атайын сиздер экөөңүздөр ойногула дештиби же сиз сунуштадыңызбы? Жок. Сүйүүгө ошол кезде сүйүп калып. Мен сунуштаган жокмун, мугалимдер өздөрү чечет да. Ромеону Кыргызбай Осмоновду ойноду, мен да ойнодум. Жюльеттаны Зоя Токторбаева, Бактыгүл Асанова да ойноду. Бактыгүл Асанова Учур телетеатрында иштейт. Мугалимдер өздөрү чечет, түшүнтүп. А биз Зоя көздүн мамилебиз жашообузда мындай жакшы болчу да, мен Зояны жакшы көрчүмүн. Биринчи курстан жакшы көрүп эле анан биринчи курстун аягында минтип койдум да. Зоя, мен сага, сен мага жап жүрөсүң, мен сага үйлөнүп болушум керек деп койдум да. Жөн эле айтып койдум. Десем мени карап туруп, эс алчы деди да. Эс алганды мен сага көрсөтөм, өчөшүп калдым да, өчөшүп. Аябай өчөштүм. Анын үстүнө өзү жоош бир сүйлөгөн кыз болчу да, жоош. Мындай чындыкты сүйлөгөн. Ошонусун жактырчумун да, чындыкты сүйлөгөн. Анан ошондон экөөбүз жакшы мамиледе болуп калдык. Анан Ромео менен Жюльеттаны мен Бактыгүл менен репетиция кылам, ал Кыргызбай менен. Анан экөөбүз репетиция кылганда баягы эме жок да, баягы ойномой жок, баягы турмуштагыдай эле. Өскөн жерин өбүшүп жакшы көргөн, ошентип ойноп кетчүбүз. Анан кийин Ысык көлдө да ойноп жүрдүк экөөбүз. Анан көрүүчүлөрдөн ушундай бир жакшы эмелер келди да. Ромео менен Жюльеттага 8 билет алдык, Ромео менен Жюльеттага 4 билет алдык дешип. Мындай бизди мындай баалап, даңазалап көргөн көрүүчүлөр көп, ойноп калдык. Анан бул турмуштагы сүйүү, сахнадагы Ромео менен Жюльеттанын сүйүүсү, экөөбүз бири-бирибизди абдан баалаган үчүн кийин ооруп калганда мен Зоя эжең катуу ооруп калды, аны кээ бирөө билет. Ооруп калганда мен ажырашкан да жокмун да. Мен 25 жыл ооруп калганда инвалид болуп калды. Мен бактым муну, жаш баладай эле бактым да. Эрлан. Келинчегиңиз. Бактым. Албетте келинчегиң оорукчал, бөлөк бирөө менен үйлөнүп деле ал, оорукчан аялды багып эле жүрө бересиңби деп. Анан мен ойлодум, мен өзүм ооруп калсам, анан келинчегим оорубай мени таштап кетсе, мен жалдырап потолокту тиктеп коюп жатсам, эмне болом? Андан көрө кой, муну да ошентпейин, таштабайын деп. Анан мага бирөөлөр минтип жазат, той берердечи, кээ бирөө той берет же эме. Турусбек, бүгүн кызыбыздын үйлөнүү үлпөт тою болот, кыз атуу же мындай келиңиз деп жазат. Ал чакырууну барбайм. А кээ бирөө жазат, Турусбек байке, Зоя эже үйлөнтүп атабыз, келиңиз. Ага барам. Зояга айтам, экөөбүздү чакырыптыр, сен салонго бар, боен, өзүңө кел. Жок дегенде 2 саат отуруп келгенге кудуретиң жетет мени менен деп эчитип алам. А жанагы мен эле жалгыз жазгандар, аял оорулуу келбей эле койсун, өзү эле келсин дегендер да. Аяка барбайм. Зачем мен оорукчан аялым үйдө ооруп жатса жалдырап, мен тойдо жыргап жалгыз жүрмөк белем. Мен өзүм иштегени барганда өзүм барам. Мисалы той алып барып бер же концерт алып барып бер десе. И то баягы антрактарда чалып турам, кандайсың, ден соолугуң жакшыбы, эмне кылып атасың деп. Ой, сону сени күтүп отурам деп тамашалап коет. Эмне ооруду жекебиз? Эмнеден? Бул Москвада окуп жүргөндө эле биринчи курстан бир бөйрөгүнөн операция болгон, чоң таш бар экен да, ошону алдырган. Анан ал жаш кезекте баштап анан бир бөйрөк жакшы иштебей, анан экинчи бөйрөккө да берилип, экинчи бөйрөк эми кичине шишип, антиминтип отуруп, анан 3-чү оорус пайда болуп, анан 4-чү оорус пайда болуп, анан 5-чү оорус пайда болуп, ушинтип эле монтип кетти да. Анын баарын айтып отурсам, баягы медициналык терминдер керек да эми ала.
А бирок мына кандай гана болбосун мен баягы балдарымды жетим калтыргым келген жок. Тирүүлөй жетим ажырашкым келген жок. Себеби ал мени аябай түшүнчү, аябай характери сонун, мени кадимкидей эркелетип койчу курсташым деп. Анан ушу келинчегим тирүү кезинде мен досторум да аябай көп болчу. Менин колум кокондо бутум букарда ээн эркин сүйлөп, тамашалап сүйлөп, кааласам ичип жеп, кааласам кат кырып, бирөөлөрдү тамашалап, ушундай жүрчүмүн да, мындай ээн эркин жүрчүмүн. Каза болду, ошонун баарын токтоттум. Арбагын сыйлаш керек, Куран окутам, неберелерим менен керектүү жерлерге гана барам, бүттү. Баягы достор, анан чалчактап жүрүү, эс алып жүрүү. Биз күнү менен түнү менен зоя көз кетип калчубуз, досторубуз менен шашлык башлыкка дегендей. Ошонун баарын мындай токтотуп койдум да, кыскартып. Баардыгы менен сүрөткө түшө берчүмүн. Аял заты менен деле бирөөлөр поклонницалар келсе, ошолор менен деле сүрөткө түшө берчүбүз. Зоя барда. Азыр мен түшпөйм алар менен. Алар менен иш жүзүндө гана бирөөлөр иш болуп калып түшпөсөк, атак мындай болбойт дейм да. Мен өзүм тынчыраак уктайм. Өзүм неберелерим балдардын астында, бир туугандардын астында өзүмдү өзүм таза сезем, өзүмдү тынчыраак уктайм. Ичкен ашым аш болот. Мындай жашоонун кумарын татып, ушундай жашаган жакшы да. Коркуп жашагандан көрө, ана мындай абайлап жашагандан көрө, ушундай жашаган жакшы да, мындай эркин, эчтекен ойлонбой. Кандай кабыл алчу эле, мисалы кээ бирөөлөр айтып калчу деп атпайсызбы, эми кечкеле багып жүрө бересиңби, сага да жашоо керек дегенде. Эжекебиз өзү кандай кабыл алды? Ой, ал эжең курсун, эжең менин көзүмдүн түрүсүндө үйлөнүп албайсыңбы деп. Анан ал адам да, анан мен айтмай, сен кайдан билесиң, Кудай качан алат? Ушундай сөз сүйлөбөчү. Мен могу өлүм жөнүндө сүйлөгөндөрдү мындай көп жаман көрөм да. Өлүм жөнүндө сүйлөй беришет го. Мен өлсөм келбей эле кой дешипчи. Ай, сен өлөсүң ким өлөт? Ушундай мындай жактырбайм да. Анан жап-жаш балдарга, анан могу жап-жаш балдаргачы монтип ата беришет да. Эки дүйнөдө тең бактылуу бол деп. Эми ушул туура эмес да ушул. Эки дүйнөдө бактылуу бол жап-жаш балдарга. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол деп ата бериш. Ушу сөздү абайлаш керек да, ушундай көп нерсе, мындай өлүм жөнүндө. Анан өмүрүндө мактабаган, тирүү кезинде өмүрүндө мактабаган, өмүр бою эле жамандап жүргөн, өмүрүндө анын көңүлүн албаган, жакшылык кылбаган бирөөлөр каза болуп калса, анан өздөрүн көрсөтөбү же кандай, ошону аябай мактап чыгып калышат да. Ошол эле адамдар, ошо мен билем да. Ошонун аркасы менен же өзүн көрсөтөбү. Менде бир принцип бар экен, бир принцип. Ошону мен эме курсташтарым билет, анан классташтарым билет. Бир принцип бар. Баардык адамдын жакшы жагын айтуу бетине, элдин көзүнчө болобу, жолукканда болобу, жакшы жагын айтуу. Менин принципим. Анан кийин бул дүйнөдөн кетип калгандан кийин айтасыңбы, айтпайсыңбы, ал укпайт деле да. Ошондуктан мен кээ бирөө минтип ойлойт да, бул жөн эле мактап атат деп ойлойт. А чын-чынына келгенде мен чындыгты айтам, болгонун болгондой, бетине айтам, момундайсың, тиңдейсиң деп. Бир сөз, Эрлан, согушту токтотот да. Бир сөз ааламды сактап калышы мүмкүн. Бир эле сөз. Ошондуктан сөздү, жакшы сөздү бияка катып жүрө бербестен моментально айтыш керек да. Неберелер деп калдыңыз. Азыр алар дагы өзүнчө бир шык берип атса керек сизге. Ар бир эми азыр 65 жаш деп жаштын өзгөчөлүк. Эмнеден шык берет? Аябай жакшы шык берет неберелериң. Сен ылайым неберелүү бол, сен ылайым ошо көп неберелүү бол, ылайым сен небереден уйкуң канбай, жаныңа келип уктатпай. Эмнеден шык берет айтып берейинби? Оорубайсың. Мына оорубайсың да. Мисалы мен үйгө барсам, келин уулум жок болсо, неберелерим болсо, мага бир кичинекей неберем, чоң ата, мен мандарин жегим келип атат десе, мен ал небере жок болсо, мен барып диванда жатам да чалкалап, кыймылдабай.
Кайра кийинип алып, мандаринге дүкөнгө барып, кайра келип, бул кыймылда. Дагы эмне ала келейин десем да. Жок, мен мындай чоң мандарин эмес, мен кичинекейинен жейин десе, кайра барып кичинекейин алып келип, бул картаң кишилерге неберени Кудай өзү ойлонуп бериптир да. Сен жата бергенде ооруп каласың кыймылда деп. Бул алаксытып, жан дүйнөңдү тазалатып, сүйлөсө ар бир сөзүнө кубат берип, ушундай жыргап, бул ден соолук экен да, небере, ден соолук, сүйүү. Анан бир нерсени айтайын. Чыныгы сүйүү. Могу адамдын чыныгы сүйүүсү балдарындан небересинде гана болот да. Аял менен деле ажырашып кетип атпайсың да. Бирок небере балдарың менен ажыраша албайсың да, баары балаң. Чыныгы сүйүү, ошолордун курсагы ток болуп, ошолор сени кучактап, эркелеп жатса, эчтекени ойлобойсуң да, проблема жок. Негизи сизде акыркы учурларда эмне ойлонурат Турузбек байке? Эмнени ойлоносуз? Азыркы моментте эмнени ойлонуп жүрөсүз? Могу жеке жашоомдабы? Чынын айтайын, неберелерди кеп кылбадым. Чынын айтайынбы? Чыгармачылык жак, бул өзү орусча айтканда иллюзия да. Сен менден интервью алып атасың. Сен интервьюм жакшы болсо экен, бияк жакшы көрүнсө экен, мындай соло медиада жагып калса экен деп ойлойсуң да. Мен ролум элге жакса экен, мен муну ойносом экен, то ойлоном. Бирок эң чыныгы ойлогонум азыркы учурда. Мен ушу неберелерим жокчулукта жашабаса экен. Ушулар мен атадан да эрте калдым. Мен Москвада окуп жүргөндө баягы кичине атасы жок чоңойдум да эми. Апам болсо 8 бала менен жалгыз калды. Мага тыйын деле салбайт. Мен тиякта иштеп калам, биякта иштеп калам. Москвада достордун эми атасы жардам берди. Бирок ушул жокчулук дегенди билбесе экен неберелер. Анан балдарым оорубаса экен, ушулардын бир жанандыгын көрбөсөм экен, бактылуу болсом экен. Олар бактылуу болсо экен. Ушулар жашоодо жалдырап кайгырбаса экен. Ушундай болсо экен деп ойлоп калат экенсиң да. Азыркы учурда ушундай ойлоном да, мына жатып алып ушинтип ойлоном. Мен досум бар Кочкордо, ошол чалат. Ай, туке, качан аял аласың, качан аял аласың? Качан аял аласың? Бир аялды таап койдум, келип көрүп кет деп. Көрбөй эле коеюнчу дедим, көрбөй эле коеюн барып деп. Бирөө менен конокко чакырган, барсам эле бирөө отурат биякта. Бойдок келин, аябай жакшы келин, карачы, аппак татынакай. Мындай сүйлөшүп көрбөйсүңбү деп. Мен азыр оюмчу, мында эмес дедим. Десем түйүнткөт. Бирок кичине эпилепсиясы бар деп коет мага. Мен бир оорулуу аялды бактым, 25 жыл эми эпилепсиясы бар аял албак белем жөнчөй. Мен азыр бул жөнүндө ойлонгон жокмун. Ушулар жөнүндө ойлотпогон, мен ойлотпогон, ошо неберелер болуп атпайбы? Мисалы. Эгерде мен карып калсам, аябай эле, же баса албай калсам, өзүмдүн тиги өзүмдүн байпагымды алып кие албай калсам, ойлонмок белем бир дейм, кемпир алып албай же. Эми азыр ойлонгон жокмун да. Ушул азырынча ушундай да, мисалы, элестет мисалы түн ортосунда мен неберем жаныма келип алып эле, "Жоң ата, Максым ичейм" дейт да. Анан мен ага "Каякта Максым, эртең ичесиң" айтпайм да. Сен эми акырын мени ичип жүрү, кухняга баралы. Максымды экөөбүз ичели жүрү. Аны Максымды берип, аны экөөбүз акырын келип, "Горшокко отурасың" десем, "Отурам. Силер төгүп коесуңар бе?" деп, анан "Ооба, мен төгүп коем." Экөөбүз сүйлөшүп келип жатабыз. Анан ушул ырахатты. Элестет, мен бир кемпир алып алдым. Ошо кемпир келип тиги айта албайт да, "Максым ичем" деп ал. "Жат, эртең мен ичесиң" десе, мен ошонусун көрүп атчай. Кемпирди кетирген деп бара кет. Мен небелемди какасың деп. Туурабы, например, мисалы. Ошон үчүн ушул нерселерди мындай көңүлдөрүм бирөө оорутпаса экен деп аяйм да, аягым мамиле кылып эле жашап жүрөм, бирок оюма келе элек да мындай нерсе. Улуңуз айтып калбайбы? Мени ата ушунча карачу меселеңиз эле деп. Ал эме.
мен аны менен 1-класстан баштап чоң окудум да балам менен. Чоң окудум, сабагын алдап окутам да, баягы еврейлер, ой сен жакшы окуйсуң, мыктысың, сага эч ким жетпейт деп окутат го балдарын. Мен деле ошентип, сен кыйын экенсиң, биз мындай мамынча түрүндө кошуу дегенди билчү эмеспиз. Силер ошону окуйсуңарбы? деп аны билем деле да. Ооба, мындай деп бага үйрөтүп атып, өзү аябай жакшы окуду, Дима. Жакшы окуду. Анан күнү түнү аябай эми жыртык эчтеке кийгизбей бактым, чоңойттум. Анан менин бир жолу урушуп койгонум эсимде калат да, мисалы. Анан мен айттым, мен анда Дима, мен сени өмүр бою багып чоңойтуп өстүрдүм, анан бир жолу сени урушуп койгонум эсиңде калса, мен неберелеримди күндө урушам дедим да. Күндө урушам, бирок бир эле жакшылык кылам. Ошо жакшылыгым эсимде калат, сен туура кыласың, туура кыласың деп тамашалап кой. Ырдайт. Ким? Уулуңуз ырдайт, а? Ооба, опера балет иштеп жүрөт. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мисалы сиз азыр чындык деп атасыз. Өзүңүз болсо жана адамдар тирүү кезинде жакшы сөз айтыш керек. Аны өлгөндө эмне дедиңиз? Бирок көпчүлүк баардыгы эле ошол сиз айткандай эмес, сиз каалагандай эмес болуп калат да. Ушундай адамдар жашооңузда мисалы балким бут тоскон адамдар болду. Алардан кантип мындай туруштук берип? Болду. Мен Москвада мен болду, Москвада Шепкинде эмем окуйт да, Эрланым, менин балам. Ошол айтат да, ата ушундай биз азыр 4-курсту бүтүп атабыз дейт. Ал 3-2 курсунда эле айткан. Мен чыгармачылыктагы, искусстводогу момундай эменин баарын билем дейт, өзү ырдап да жүрдү. Момундай көпчүлүк коллегалар ошону каалабайт да, сен мындай. Алар да көтөрүлгүсү келет да. Ал бардыгында бар. Анан ушундай карышкырлардын арасынан среди волков дейт да. Как вы выжили, ошол жолду мага айтып бериңизчи деди. Анан мен айттым, мунун бир эле жолу бар, аябай оңой дедим. Аябай оңой жолу да. Эң оңой жолу кандай дейт, эң оңой жолу? Эч нерсеге көңүл бурбай, эпсем улубайсың, всё. Жылмай баарына, эч нерсеге көңүл бурба. Жолукканда эле душманың деп ойлогон бирөөнүн дагы, ой, mo прическаны сонун кылып атырсың, сага ушундай сонун жарашат экен деп, жакшы жагын көрсөң айтып сал дедим бетине. Болду дедим, башка эчтекенин кереги жок. Аракет кылып, тигиндей кылып атат, мен да мындай кылышым керек деп, жан талашып, тияка бара калып, бирдеме сурай калып, лауреаттыкты сурай калып, мага сыйлык бер деп сурай калып, тияка бара калып, тигин туаптыр, мен да ошентишим керек деп монтип кыйналып, алардын кереги жок да. Роль береби? Берсин, бербесе унчукпа. Өзүң ойлонуп, өзүң каалаган нерсени кийин жасайсың. Абдан ыраазымын, негизи Кудайыма ушундай досторду берди, ушундай коллективди берди, ушундай курсташтарымды берди, үй бүлөнү берди. Ар бирдин тагдыры ар кандай. Анан мен бирдемени билем. Ар бир адам эмнени кааласа ошону көрөт да. Азыр экөөбүздү угуп отургандар, угуп көрүп отургандар. Менин жакшы жагымды көргөндөр мен бир гана жакшы көрүп отурушат да. Менин жаман жагымды издегендер жактырбай отурушат да. Дагы эмне деп атат депчи. Менин кайрыла турганым мындай да, Эрлан. Баарыңарга эле тиешелүү. Адам баласы бир жомокту күтүп отуруп, убакыт өткөрүп жиберет да. Мына азыр экөөбүздүн паркта отурганыбыз өзүнчө жомок да. Сен 50-ге чыгасың, 60-га чыгасың, ушул көрсөтүүнү көргөндө карачы жаш кезим да, гүлдөй жайнаган кезим, Турусбек Жумалиев менен отурам. Ошондо ошо айлананын кооздугун, могу жерде досумдун тартып атканын, могу жерде элдин жүргөнүн, керемет жашоону сезбей эле передачаны эртерээк бүтүрүп үйгө кайтсам деп ойлоп аттым эле. Ошол күндү баалап аптырмын, сонун күн экен да деп ойлойсуң кийин. Мына азыр ушул өзү керемет да. Ар бир минутанын, ар бир көз ирмемдин, ар бир учурдун өзүнчө бактылуу керемет аябай көп да.
ушундан ырахат алыш керек да, ушундан ырахат алып жашашың керек. Сен могу кийген свитериңен ырахат алышың керек. Өң кандай сонун сага жарашат. Шымыңдан, саатыңдан ырахат ал. Биз бир нерсени колдонуп атып эле аны баалабай тээ жактан бакыт издейбиз да. Каяктагы бир иллюзия менен жашайбыз. Мына ошон үчүн адашабыз да биз. А убакыт өтүп кете берет. Мен тиге жетишим керек, буга жетишим керек, тиге жетишим керек. Карасаң эчтеке кыла элекмин, анан монтуп калыптыр, анан убакыт өтүп кеттир, анан кээ бир жакын адамдарын жоготуп алат. Анын көңүлүн албай жүрүп эле. Жакшылык кылбай жүрүп эле жоготуп алат. Мен мунун жоголуп кетерин билген жокмун да. Эгер да эртерээк каза болуп калганын билгенде мен мындай кылат элем деп өкүнүшөт. Ошондой өкүнбөш үчүн ар бир адамды дагы, ар бир жаныңдагы адамды дагы, заттарды дагы колдонгон нерсени, могу жашоону күндү бүгүн азыркы секундта, азыркы көз илмемде баалап, ошондон ырахат алып, ошого жакшы сөз айтып жашаш керек да. Бул жашоонун маңызы мына ушунда. Сизге чоң рахмат, Турузбек. Эчтеке эмес. Буюрса 80-90 жашыңызда дагы сизге маектешели, буюрса. Кудай буйруса. Буюрса, ушунда дагы өзүңүздүн дагы да ушундай акыл насааттарыңызды айтыңыз. Сизге өтө пайдалуу бир маек болду негизи. Чоң рахмат сизге. Сага ийгилик каалайм, алтыным, өмүрлүү бол. Чоң рахмат. Урматтуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, сиздерге дагы мына ушул маек жакты деген ойдобуз. Кайрадан биздин каналдан көрүшкөнчө бар болуңуздар.